Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar, hurmatli mekendeshler, hurmatli internet qo'llanuvchilar, hurmatli mo'min musulmon bir tug'anlar. Men sizlarga bunday bir qayriliq jasagim kelib qoldi. Sebebi bundan bir 10 kun murda Maydali Hacı Oytamirovning podkastına intervyuga bargam. O'shal yerda intervyu etib söyleshib o'tirib, anan şu men bala kezde, yosh kezde, kichkina bala kezdimde ko'rib yurgan moldalar menen hozir Quchurdagi G1 şunu esingizlerge salıp koyun, esingizlerge alıp koyunuzlar. G1 moldalardan nemesin salıştırmalığını aytıp verdim ele. Al yerde G1 moldalar da aytılgan jeri var. Oşal jerin hazır 40 alıp gemdirip vereler, şantaj kılıp, janagantip dinge karşı çıkıp yürügenlerden çırağına maytamız vattır. Ana kedep. Al yerde esingizlerge salıp eteyin. G1 dep aytılgan sözü var. Al yerde jalpalap aytıp koyuptur. Al yerde jalpalap aytılgan emas. Men özüm görüp, bilip жүргөн, байкап жүргөн адамдар тууралуу aytılgan. Aytılgan ал нерсе сөз ээсин табат. Ошондуктан урматтуу молдакелер, хажекелер, динге кызмат кылып жүргөн агайлар, устаттар, устаздар, дамлалар, сиздер ал нерсени жүрөгүңүздөргө жакын кабыл албаңыздар. Ал жерде мен G1 дагы бир эсиңиздерге сала кетейин. G1 молдолор деп айткан жерим бар. Men har biringizlerden oyuңuzdарды сыйлайм. Анан дагы жана интернеттен угуп калдым, bir тууганыңыз айтып кетти. Мен чубагажыдан шылдыңдап кечирим сурадың эле деп. Жок, мен чубагажыны эч качан шылдыңдаган эмесмин, чубагажыдан кечирим сураган эмесмин, тактырым bir тууганым. Тескерисинче кезинде чубагажыны аябай шантаж кылышып, ушинтип ушакарлаштырып, аркасынан куугунтуп калган учурда сахнада публично жалп элдин алдында жалгыз мен колдоп чыгып айтып чыккам. Ал тууралуу аны угуп Чубак таксырыбыз, устазыбыз базар коргондо мага жолугуп алып, аябай кайра кучактап, мага ыраазычылыгын, рахматын айткан. Анан мен эч качан ал кишини шылдыңдаган эмесмин. Эсиңизге салып айтайын. Анан молдалардын минген машинасын, кийген кийимин айтыпсың депсиз. Жок, мен алардын кийген кийимин, айдап жүргөн машинасын алар мындай кийиш керек, мындай айдаш керек деп айткан жокмун. Мен айткан ошол G1 мен байкап көрүп жүргөн адамдардын ошол текеберчилиги, бир аз текеберчиликке алдырып койгондугун тууралуу мен ушул немеге айтып өттүм ошол жерде. Ошондуктан урматтуу биздин дин аалымдары, урматтуу молдакелер, ажекелер, баарыңыздардын динге кылган кызматыңыздарды билебиз. Кылган кызматыңыздарга Аллах разы болсун. Ошондуктан жанагы нерсени жүрөгүңүздөргө жакын кабыл албаңыздар, ажекелер, молдакелер. Мен ал жерде G1лери деп айткан жерим бар. Ошон үчүн жалпылыкка айтылган сөз эмес. Ошон үчүн туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик болсун. Алланын жолуна кызмат кылган таксыларыңызга Аллах разы болсун. Аман болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик болсун. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Aman bolуңуздар, жакшылыкта кездешели. Ушул видеону жанагы куудул тынарак абызга жиберип койсоңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бир туугандар, 2 күндөн бери коомчулукта молдолор менен анча-мынча карапайым адамдардын ортосунда же болбосом динди жек көргөн адамдардын жанагы колтугунда котур ташы бар. Мына ошол бир кемтик издеген, тукумдан кыр издеген инсандарга bir ызычууга bir себеп болуп калган bir пикири. Ал пикир албетте мына ошол эмне молдолорду текебер деп, жаназада келип 2 күндөп турбайт деп, же болбосом молдолор bir куртой машинада жүр, жипте жүрөт деп айткан сыны. Мына ошол абызга bir түз эле суроо берейин, эми ашыкча сөздү коюп, анткени мына ошол ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт. Эми албетте биз качан мугалимди, устатты, молдону, мына ошол коомдун агартуу катмары менен иштеген кишилерди сыйлаганда гана урмат сыйкөрөбүз, мына ошондо гана келечек жаркырайт. Бирок тилекке каршы мына ошол эмне ар кимибиз каалагандай калчап, каалагандай бир сын айткан бир коомго келип жеттик. Албетте мына ошол тынарак абыз молдолор жаназага жипте келет, жанакындай куртой жол тандабастарда келет деп айтыптыр. Эми ошол тынарак абыз минген, же бир көчөдөгү бир жанакындай блогерлер минген, же бир артисттер минген, ким минсе мине берсин пешене тери менен. Эми ошол жөнөкөй катардагы адамдар минген унааны биздин аттуу баштуу молдолорубуз, устаздарыбыз минсе эмне үчүн болбосун? Биринчи суроо. Молда эмне машина минбеш керекпи, уна минбеш керекпи? Экинчиси апапакай таза кийимин кийип алып келет дейт.
АППга кийимин кийбеген анча-мынча даватчы бир туугандарыбызды жүдөп калды, башка кылды, сакалын албайт, сылан-сылчан жүрөт, буту жарылып кетти деп ага да сын айткан биздин коомубуз. Эмне молдолор тазараак кийинсек ага дагы акыбыз жокпу? Ал эми үчүнчүсү мына ошол өлгөн жаназада 2 күндөп, 3 күндөп турбайт дейт. Тынарага сиз карапайым адамдар бир той кылганда башкада келип бир кызмат кылып бир 3 саат ашыкча турдуңузбу негизи? Же болбосо биз барып жаназа окуганда башкада 500 сом алып кетебиз да ашы барса. Кээ бир гана бир 1000 сом, 2000 сом бериши мүмкүн. А бирок сиз бирөө дүнүгө бир тойго барып бир 20 мүнөт сүйлөп 500 сом алып кеттиңизби? Же болбосо молдо сыяктуу бергениңди бересиң да жөн кое берем, мен милдетим деп унчукпай кеттиңизби? Молдолор биз жаназа окуганга милдеттүү эмеспиз. Шарият боюнча жаназаны ошол мүмкүн болсо баласы, жакыны, небереси окуганы жакшы. Тилекке каршы жаназа окуганды билбейбиз, карапайым адамдар. Нике окуганды билбейбиз. Ошону молдолор аткарып берген болсо, ага дагы 500 сом, 1000 сом пул берип, ошону дагы милдет кылып суткалап туруш керек дегендигиңиз бул адамгерчиликке дагы, акыл эске дагы бир сыйбаган нерсе. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол Тынар агабыздын мен ушул суроолорума бир жооп күтөт элем. Өзгөчө бул пикириңиз коомдо мына ошол молдолорго карата бир терс пикири бар адамдардын бир эмне жарасын тырмап, алар кайра ырбатып, мына ошол бир коомдо бир туура эмес талкууга бир жем таштадыңыз. Албетте бул аалымдардын эти, устаздардын эти ууланган, бул ууланган этти жеген адам оңбой калат. Антсе дагы мына ошол эстин бар этегин жыйышыбыз керек. Эми бул жанакы үйрөнгөн адат калабы, үйгө жүгөн салабы деп баягы байкоочунун таягы деп бул уже сиздин дин боюнча 3-чү жолку бир жаңылыш кетирген сөзүңүз. Мына ошого футболду сүйлөң, саясатты сүйлөң, жанакы өзүңүз айткан молдолор коркот деген жанакы депутаттарды сүйлөң, бирок динге киришпей эле койсоңуз. Мен студент кезимде убагында мына ошол Чубак ажыны дуурап коюп, ошол кишиден кечирим сураганыңызга дагы тирүү күбөбүз. Андан кийин мына Фатиха сүрөсүн башка кылып шылдыңдап чыгып, аны дагы сатираңарга аралаштырып, ыймандан чыгып кете жаздап, балким ыймандан чыгып да кеттиңер, ошо тийин тооба кылдыңар. Ал жерден бир жаңылыштыңыз. Эми мынтип аттуу баштуу аалымдарды, өзгөчө бир жанакы унаасына, башкасына, кийимине чейин асылгандыгыңыз бул өз сиздин деңгээлиңиз, өтө пасттыгыңыз, тооба кылыңыз, оңолуңуз, адамдарды гыйбат кылгандан оолак болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.